Assalamu alaikum урматтуу Тескавар News YouTube каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге жакшы жаңылыктар менен бөлүшкүбүз келип турат. Анткени бүгүн Аравандын борборунда Алиянаров айыл өкмөтүнүн балансына 4 жап-жаңы тракторлор келип түштү. Аны аким өз колу менен айдоочуларга ачкычтарды тапшырууда. Мына өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Кут болсун, куттуктайбыз. Жакшы кызмат кылып бериңиздер, ишиңиздерде ийгилик болсун. Арбыр айында. Жүздөрү 82 белорустар. Саламатсыздар. Ийгилик болсун. Дыйканчылыкта жакшы иш жүрүшсүн, айыл чарбасында. Ишиңизде ийгилик болсун. Ана. Бул эми кече Бишкектен айдап Аппоткасы ham чыгып калыптыр десет да. Бул Араванды өзүңүздөр жакшы билесиздер. Дыйканчыл, багбанчыл район. Дыйканчылык боюнча алдына ат салдырбайт эч бир районду. Эми урматтуу туугандар, бир жакшы маалымат айта кетейин. Эң жакшы жери жеке трактор ээлери элдин, дыйкандардын 1 гектар жерин 7.000-ден 8.000-ден айдап жаткан болсо, ал эми бул айыл өкмөттүн балансына келген 4 трактор эми элдин 1 гектар жерин 3.500 сом гана акчага айда берет. Бул жакшы жаңылыкпы? Видеонун аягына чейин күзөтүп туруңуздар, кандай техникалар келди экен көрсөтөбүз. Келиңиздер бияга эми механизаторлор. Механизаторлорубузга жакшы тилек айтып коелу эми. Кудай буйрса, эми сиздердин ишиңиздерден көп көз карандыбыз, мукташтыктарыбызды чечип, оорубузду колдон алып, жеңилис жерден алып, жакшы жардам бериңиздер. Дыйканчылыгыбыз өнүксүн, өссүн. Айыл чарбабызда көп жетишкендиктер болсун. Бул келип аткан жаңы тракторларыбыз мына лизинг катары муниципалдык менчикте. Мына ушул элибизге журтубузга ак жолтой кызмат кылсын эми. Анан мына банк кызматы менен мындан ары дагы кызматташалы. Башка айыл өкмөт менен дагы, башка айыл өкмөттөргө дагы Кудай буйрса бул үлгүнү жайылталы. Айыл банктын ээсине сөзүңүз барбы, куттуктоо? Ушул элибизге кымбат кызмат кылса, техникалар көбөйсүн, эң негизгиси элибизге жардам болсо, ушул Алиянаров айыл өкмөтү аябай жакшы самалыкты баштаптыр. Башка айыл өкмөттөр да ушуну колдоп, ишке киргизсе аябай жакшы болот. Сиздердин ишиңиздер менен мына бир чети айыл чарбасына жанагы айдоо себүүдөгү бааларды төмөндөтөбүз да. Кымбатчылык болбойт, жаралбайт дегендечи. Ошо аны туруктуу кармап бериңиздер, мына арзандатылган элибизде кыйналбасын дыйкандарыбыз. Анан экинчиден ошо сиздер тапкан могул каражат мамлекеттик муниципалдык менчикке келип түшөт. Киреше булагы. Туурабы? Анын ишиңиздерде ийгилик болсун. Ороз айында жакшы иш болот дейм. Силерге да рахмат. Бул ишти берип сиңер. Рахмат. Жакшы. Тетиктердин баары жаңы, Кудай буйрса. Бисмилла. Кана. Үнүнү калды жолдоштор. Ачын кел. Прибор иштеди полный? Прибор иштеди полный. Полный иштеди. Жарма боротты сразу жанат. Мына свежий экен. Жакшы. Үнү тунук экен, үнү жакшы экен. Жаңы система турбайбы? Ооба. 5 кондиционер бар. Мыналар не функция турат? Жакшы, бул дворник экен. Бардыгы схемасы көргөзмөлөрү бар. Ооба, жакшы экен. Буяктан өчпөйт. Өчпөйбү? Эмес экен. Болгондо дагы эме экен. Усиленный гидравликасы менен эмеси менен бар экен. Ручной экен да. Кут болсун. Mayli. Жакшы кызматыңыздар эле.
Бүгүн ошол мына как раз апрель айынын башыдагы бизде районубузда жакшы жаңылык менен башталып атат. Себеби ошол Борбордук айлык өтүүскө Аленаров айлык өтүнө Араван район ошол мындайча айтканда лизинг уюштурулат, айыл чарба лизинг техника менен. Ал Айыл банк аркылуу келип атат. Бул Айыл банк аркылуу массия иретинде 6 жылга 4 техника келип атат. 4 техниканын ошол трактор МТЗлар Беларустар. Бирөөсү ошо пахта боюнча кызмат көрсөтөт. Ал эми 4тө берки 3 болсо айыл чарбасына жалпы жөнүнөн эле. Анан эми бул жакшы жери бизге бул самалыктын жакшы жери ыңгайлуу болуп атат дагы. Элибизге баягы дыйкандарыбызга кымбатыраак болуп аткан услугасы кымбатыраак болуп аткан же кымбат услуга көрсөтүп аткан жеке менчиктер жок эмес да. Ошого бул сервис жаңы уюштулуп аткан тек сервис, муниципалдык тек сервис бул бааны туруктуу кармайт. Бир экинчиден ыңгайлуу болот. Экинчиден ал эми үчүнчүсүнөн ошол муниципалдык ишкана, айыл чарба тек сервис ишканасы аркылуу элге кызмат көрсөтүп, каражат тапкан каражаты баягы киреше булагы катары айлык өткөрүшөт. Демек мындан көп мындайча айтканда пайдалуу жагы көп болот. Биринчи дыйкандарыбызга элге кызмат көрсөтүү боюнча баасы туруктуу болуп атат. Экинчиден тапкан ташыган баягы каражат муниципалдык менчикке келип түшөт. Ал эми үчүнчүсүнөн болсо техника жаңы болгондуктан буюрса мына бул сервис аркылуу уюшулуп, техника жаңы болгондуктан жаңыдан мына кызмат көрсөтүп атпайбы? Эми дагы Кудай буйрса мунун артынан да бир 3 техника алабыз деген пландар бар да. Мына айлык өтүн. Кандай техникалар? Бул эми ушундай эле мына бир баягы зерноборошный алабыз деп атат тек сервистер. Андан сырткары мына жатка алабыз деп атабыз. Ошондой эле мына районубузда Юсуп айыл өкмөтү айыл чарбасы техникасынан мына 3 единица алабыз деп булар дагы аракет көрүп атат. Себеби тек сервис ылайыктуу экен да, аябай удобный экен да, арзан кызмат көрсөтөт. Анан ошонун негизинде дагы тазалыкка дагы Юсуп айыл өкмөтү тазалык техникасын алабыз деп атат. Ушул жылы таштанды чыгара турчу заманбап үлгүдөгү эме чыгара турчу жанагы таштандылар чыгарчу, суу себе турчу, могу жашыл мурас алкагында тигилген отургузган ийне жалбырактар сугара турчу да ошол техникаларды алабыз деп турабыз. Бул эми бизде мындайча айтканда бул ушунун баары эмнеден келип чыгып атат? Бул биринчиден айыл өкмөт муниципалитет дотациядан чыгып, өзүн өзү каржылап, киреше булагын көтөрүп, экономика жагы чындалып аткандыктан ошол себептен ушул айыл чарба лизингин түзгөнгө, тек сервис түзгөнгө, жанагындай тазалык муниципалдык ишканасын ачканга, анан элге журтка мындай ылайыктуу, ыңгайлуу баа менен кызмат көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Мунун баары ошол биринчи киреше булактын биз ушундай кылып атабыз. Киреше булакты көтөрүп, экономикабызды чындап, анан киреше булактын негизинде ушул айыл чарба техникаларын сервис ачуу, тек сервис, тазалык муниципалдык ишканасынын материалдык техникалык базасын чындоо, ошондой эле жеке менчик могул кызмат көрсөтүү, муниципалдык менчик кызмат көрсөтүүнүн тейлөө кызматын жакшыртуу жагына бизге шарттар түзүлүп атат. Бул ишти биз колдобуздан келишинче дагы көбүрөөк масштабта жайылтып иш алып барабыз.